мына баарыңыздарга белгилүү болгондой доор алмашып атат. Бир жаңы доор келип атат. Эмнеден башташ керек дегенде ошо жаңы доордун бир талаптары болот экен. Жаңы доордо бир өзгөчөлүктөрү болот экен жаңы доордун дагы. Мисалга кыз бала деле турмушка чыкса, ошол турмуштун бир закондору, ошол турмуштун бир өзгөчөлүктөрү, кыйынчылыктары, кайра бир ырахаттанчу жагы болот го. Ошол сымал ушу доордун дагы өтө чоң бир татаал өзгөчөлүктөрү. Мурунку 100 жылдыкка, мурунку 1000 жылдыкка окшобогон, мурунку 10 жылдыкка окшобогон мындай бир өзгөчөлүктөрү болот. Мына ар бир доордун убагы болот. Учур чагы болот. Ар бир доор мындай мезгили келгенде, эмнеге 30 жыл мурун адам ата көрүнгөн жок? Эмнеге 50 жыл мурун ата жолу чыккан жок? Мисалга да, көрдүңүзбү, доор өзгөргөндө дагы убагы болот экен. Баягы убагы келгенде, же мезгили келгенде учур чагы келе элек деп коет го. Убактысы жете элек деп коет го. Ошол сыяктуу дагы ар бир доордун убагы, учур чагы болот. Анан доорго жараша улуу илими болот. Себеби ааламдагы адам дагы тынымсыз чексиз өсүүдө. Элге, адамзатка эркин өсүү буйрулат. Боштондук болот ушул доордо. Бурулуш болот, доор алмашат. Бул жаңы доордо касиет энергия күчүнө кирет. Бул доордо адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ошон үчүн жана адам ааламга айланыш керек. Адам ааламдык түшүнүккө ээ болуш керек. Адам улуу болуш керек. Арбай этапка, теңир этапка, инопланетан периште этапка өтүш керек деп атканыбыздын баары ошол. Ошондуктан эң биринчи түшүнгөндө эле эмне болот экен? Ар бир доордун улуу илими болот экен. Ооба, Мухаммед пайгамбарга байланыш бергенине мен ишенем. Жана башка пайгамбарларга дагы байланыш бергенине Кудай тараптан мен ишенем. Бирок аларга эмне деп берди? Адамзаттын аң сезими ошол убакытка жарактуу болгондуктан Кудай пайгамбарларга ошол учурдагы гана карап берди. Азыр дагы эмне түштү? Кудайдан уруксаты менен адам ата көрүнүп, адамзатты алып каласыңар, өстүрүп кетесиңер, адамзат үчүн илим түшөт деди. Момун мусулмандар үчүн эле деген жок. Же капырлар деп бөлгөн жок. Же кыргызга эле деген жок. Кудайдан илим түштү. Ушуну жакшы түшүнүш керек. Бүгүнкү Кудайдын талабы намаз оку деп аткан жок. Сыйынба деп атат, тетирисинче сыйкыр иштет. Бүгүнкү Кудайдын талабы байлык топто деген жок. Бийликке барып алып, өзүңдүн энергияңа, кудурет касиетиңе деги эле мындай способностуңа туура келбеген жолго түш деген жок. Бийликке барып алып дагы. А жерден дагы өзүңдө чайналып, элди да чайнаба деген жок. Бүгүнкү Кудайдын талабы ак карадан чык, ушу көккө айлан деп атат. Мисалы динде өлүмгө даярдан эле дей берет го. Өлүмгө даярдан дейле берет. А тетирисинче азыркы ушул Теңирдин илиминде өлбөстүккө өт деп атат. Улуттарды бириктир, заманды жетекте деп. Ошондуктан жаңы доордун талабы такыр башка. Мына ошондуктан бул илим ааламдан берилди. Кудайдан берилди. Ошон үчүн биз Куран китепти пир тутпай, Кудайды пир тутсак туура болот. Пайгамбарды пир тутпай, биз Кудайды, Теңирди пир тутсак туура болот. Өзүмчүлдүктү пир тутпай, ошо ааламды пир тутсак туура болот. Ушул кичи утурумдук жашоону карабай, улуулукту пир тутсак туура болот.